убагында терип, ошол күндөн калтырбай алып келип киргизсең 9 ай сактадым мен. 9 ай ошол качествосун жоготпой, азыр үзүп алгандай болуп турат да. Экологиялык таза алманы жаңы технология менен оңай сактаган ишкер. 8-июнда алып чыксам, жеп көрүшүп элдер, алма пыштыбы деп таң калышты да. Аймактагы багбандардын башын бириктирип, ички базарды алма менен камсыздоого багыт алган Марат Култаев. Менин эң негизги максатым ушул. Айылда бир канча адам дейин, бир мен оюма койсо бар жогун эле алмага өткөргүм келет. Жаңы технология менен багбанчылыкты мыкты өздөштүрүп, элет элин үндөгөн ишкер. Өзгөн аймагындагы жеке ишкер Марат Култаев алма сактоочу муздаткыч кампасын 2017-жылы түптөгөн. Жаңы технология менен салынган чакан логистикалык кампа Европадагы аппараттар менен жабдылган. Муздатуучу аппараттын Туркия өлкөсүнөн алынып келинген. Сыйымдуулугу 80 тоннага ылайыкталып, элеттиктер алган алма түшүмүн сактоого толук шарт түзүлгөн. Алманы бышкандан тарта сактоо эрежелерин мыкты өздөштүргөн ишкер келечекте экологиялык таза жашылчаны чет өлкөгө экспорттоону көздөйт. Айылдын элинин алмасы 70-80%-ке чейин ыргытылып кетет да күздө. Анан сактайбыз деп үйлөрүнө, подвалдара киргизишет. Ал январь бүткөндө эле кургап калат. Талапка жооп бербей калат. Жегин келбейт ал алманы. Анан ойлонуп отуруп, холодильник курсам, элдер алып келип коюшса, жазда сатышса деп ошондой максатта айылдыктарга жардам деп кургам. 17-жылы куруп баштап 2 айдын ичинде куруп эле сразу эле күздө ишке киргизип, анан иштеп атат 17-жылдан бери. Кудай кааласа, азырынча элдердик аз эле, бирин серин эле алып келип коюшат. Өзүм алып келип коюп, өзүмдүн сактап сатып атам. Бул холодильникти курганда элдер айтышкан, мынча эмне кымбат, көп акча кетти депчи. Анан мен бир Европанын кусочигин алып келгим келди да. Бул европейский технология да курулган. Мисал үчүн элдер ошол мен 17-жылы $20,000 предлагать этишкен, куруп берели депчи. Жок деп мен анан технологияны окуп чыгып туруп, жок, технологияны кармай албайсыздар деп, мынау ичинде турган аппаратты Турциядан алдыргам. Сыртында турган агрегат деп коет, аны испанский, итальянский фрасколд деген иши кылып аябай кымбатка турган, ошого карабай кургам. Азыр технологияны 100% кармап берет. Былтыр мисал үчүн алмамын эң акыркысын 8-июнда саттым базарга. 8-июнга чейин тура берсин деп, мынау сорттолуп чыкканда мындай майдалар чыгат го. Калтырып кое бергем да. 8-июнда алып чыксам, жеп көрүшүп элдер, алма пыштыбы деп таң калышты да. Ошондой технологияны кармап берет. Аны бар жылдырып кой, Ильяс алдыңа тыгылып калды. Мына беркилер тыгылып турат. Ол неме түрүлүп калыптыр да, гилем. Гилем түрүлүп калыптыр. Берки үчөө турат го, мына үчөөнү жылдырып кой. Марат мырза жумушчу күчтү азайтуу үчүн алма сорттоочу атайын аппаратты дагы өзү ойлоп тапкан. Өткөн жылдары түшүмдүн 1 килограммын 1 сомдон берип бөлдүрсө, эми мынтип колдо жасалган технологиянын жардамында ишке ашууда. Муну дагы көрүп койгула туугандар. Калибровочный станок алайын десем, эң арзаны $12,000 экен. Украина, Россияларда чыгат экен. Анан кийин ойлонуп отуруп, алардыкындай татаал жасаш кыйын экен. Жөнөкөйлөштүрүп отуруп, ушул акыбалга алып келип, азыр где-то 2 эсеге, 3 эсеге азайттык убакытты, үнөмдөштү. Анан кийин человеческий фактор жок кылдык. Жоголот. Мына аралашпайт да алмалар. Мына азырынча дагы совершенствовать этебиз, ага чейинки иштегенин көрсөтүп коеюн. Жерден бир адам турат да. Мына. Бир адам туруп, кой бере берет, түшө берет. Тияктагылар алып коробкага сала беришет.
Ишкер элетчеринде багбандардын башын бириктирип 5 гектар аймакка алманын жаңы түбүн эккен. Быйылкы жылы мол түшүм алууну максат кылып 80 тонналык логистикалык кампага сактоону пландоодо. Бул мезгилге чейин айылдагы алма бактардын түшүмүнүн 80% малга кургатылса, муздаткыч ачылгандан бери кымбат баада ички базарга чыгууда. Алып келсем, балам 1 жаш, 2 жашка чыгып калган болчу. Аймап жейин дейт алманы. Жазда витамин талап кылып калган. Birden tiştevler gıtat. Anan kapıstan bir toydon Polşanın alması gelip kaldı. Balam bayağı almanı gemirip başağına çeyin cep saldı da. Anan men birok balama Polşanın almasını bergim geliyordu. Pazarga çıkıp almayız desem bizden almaların barca kurgap kalıptır. Bir jakşı alma tappay koydum. Bu где-то mart aylarının ayağı oldu da. Anan ошондо ой кетти. Небиз кем биздин польшалыктардан. Ошондон баштап анан кийин ой толгоп жүрүп окуп чыгыш керек болду. Өзүм институтту бүткөнүм пайдасы тийди, анан кийин окуй баштадым. Нөлдөн баштап холодильный оборудованияны окуп чыгып, үйрөнүп, өзүм подбирать этип, анан алдырдым. Ошол биздин Кыргызстанда муну чогултуп бергенге дагы специалисттердин немеси жок. Алматадан чогултуп беришти, Алматадан келип монтаж кылып беришти. Эми мындайча айтканда бир Европанын бир кусочоги деп койсок болот да. 100% алма сактоонун технологиясын бизге камсыздандырып бере турган кампа деп койсок болот. Анан эми технологияны сактаганда эң негизги ролду күздө убагында үзүп алыш керек. Сактала турган алманын 5 эле күндүк окошкасы болот. Ага чейин үссө болбойт, андан кийин үссө болбойт. Боло берет. Просто жазга чейин сакташ кыйын болуп калат. Анан алманы үзгөндөн кийин 4-5 сааттын ичинде алманын температурасы үзүп атканда 25 градус болот. 20, 25, 28 градуска чейин. 4-5-6 сааттын ичинде алманын температурасын 5-6 градуска түшүрүп калыш керек. Кыргызстандын продукциясы дүйнөдө натуралдуулугу жана экологиялык тазалыгы менен айырмаланып турат. Өлкөнүн экономикасын көтөрүүдө жана ата мекендик өндүрүштөрдү чет өлкөгө экспорттоодо башка жылга салыштырмалуу өсүү байкалган. Ал эми айыл жериндеги багбандарды колдоо үчүн жеңилдетилген насыялар бериле баштады. Алманы үзүп алганда агония деп башталат да, 10 эсе дыханиясы күчөйт. Биринчи сутканын ичинде алма өзүнүн 30% потенциальный энергиясын жоготуп алат. Жашообуз кыскарат. Анан ошондуктан элден алып алманы, элдин алмасын сактаганда технологияны кармашка мага кыйын болуп калды. Анан не выход? Ойлонуп отуруп бак тигиш керек, өзүңдүн багың болуш керек. Ошондо технологияны 100% кармай аласың деп чечтим. Бак тигейин деп агроном издедим. Интенсивный садоводство боюнча агроном таппадым вообще. Чалабыла билишет, терең изилдешкен эмес. Деги эле интенсивный садоводствонун Кыргызстанга келиши бизге мындайча айтканда капыстан болуп калганда дыйкандар үчүн даяр эмес болгон. Аны да окушка туура келди, анан кийин интенсивный садоводствону өздөштүрүп бак тиктик. Бакты өзүм эле тикпей, элдерди үндөдүм айылда. Багбандар биримдигин түзүп алып, айыл өкмөттөн суу чыкпаган жерди сурап алып, баарыбыз чогулуп ошол жерге 5 гектар жерге бак кылдык. Быйыл сигнальный түшүм берди, эми быйылдан кийин өзүбүздүн алманы сактап, өзүбүздүн алманы сата баштайбыз. Кыскача айтканда ушул. Анан кийин дыйкандарга кайрылып кете турган нерсе бул алдыны карап жашабасак кыйын болуп калды. Өзгөчө багбанчылык, мына алма бизнесин алып карай турган болсок, алдыңкы технологияларды өздөштүрүп, интенсивный садоводствону өздөштүрүп, рынокко чыкпасак, биз атаандаштыктын тебелентисинде калып кетишибиз мүмкүн. Биздин климатыбыз, жер шартыбыз бүт бар жогу алма өстүрүүгө төп келишкен. Эң жакшы алмалар бизде өсөт. Ошону замандын талабына ылайыкташтырышыбыз керек.
илгерки методдорду таштап жаңы методдорго өтүш керек. Бул замандын талабы. Ошол анан арзан холодильниктерди коюп алышкан. Мына март айынан баштап басымдуу түрдө рынокко кургап калган, талапка жооп бербеген алмалар. Бардык мен көрүп жүргөн холодильниктердин бар жогу именно ушул фрукту сактаганга ылайыкташкан эмес да, технологияны кармап бере албайт, талапка жооп бере албайт. Башка нерселер сактаса боло берет, именно фруктуга болбойт. Ошондуктан заманбап холодильниктерди куруп, биздин алмаларды май-июндарда сатууга жетишсе болот да. Менин эң негизги максатым ушул айылда бир канча адам дейин бир мен оюма койсо бар жогун эле алмага өткөрүп жүргүм келет. Бирок ошого чейин көрсөтүш керек болуп атат айылдын элине. Бир үй бүлө алмадан жок дегенде 1 миллиондон киреше алып туруш керек да. Биздин шартыбыз ошого шарттар бар да, ошону алып тура турган. Эми ошону азыр 5 үй бүлөнү алдым. Эгип чоңойтуп келатабыз. Ушулардын чыгымын, түшкөн пайдасын элге эсептеп берип, мына туугандар, силер 1 гектар жерден мынча пайда таап атасыңар. Мына багбандар биримдигинин мүчөсү бак эккен. 1 гектар жерден мынча пайда тапты деп элге практически түрдө көргөзүп берип, ушу багбанчылыкка өткөрүштө. Биздин өрөөндө эң рентабельный эле бизнес багбанчылык. Башка бардык нерселерди алып карап көрдүк. Рентабельность өтө төмөн. Кээ бир жылдары өзүнүн кетирген расходун да актабай калат. Көп нерсени эккендер. Ушул багбанчылыкты өнүктүрөйүн деген максатта жүрөбүз.